Так, фамилия, имя, отчество. Год рождения. 993. Ранее судим? Да. По каким статьям? 4. Дагы. Еще. Я? Ошто Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү кармалды. Ошто Жеңго Кайман аты менен белгилүү Кримтөбөл Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү кармалды. Бул тууралуу бүгүн 13 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Кабарлангандай, 12 январда Кызыл Кая шаарындагы Алия кафесинен Ош облусунун Ноокат районунун 1993 жылы туулган А.У.Н. аттуу жаран кармалды. Ал кылмыш жаза кодексинин 208 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1 пункту опузалап акча талап кылуу жана жабырлануучу А.Н. аттуу жаранды сабоо фактысы боюнча кылмыш ишинин алкагында колго түшүрүлгөн. Такталгандай, кармалган А.У.Н. аялы А менен алдын ала сүйлөшүп алып, башка бирөөнү ыңгайсыз абалга салуу менен алектенишкен. А күйөөсүнүн көрсөтмөсү менен Одноклассники социалдык тармак аркылуу жаш жигиттер менен таанышып, алар менен жашыруун жолугушууга макулдашкан. Андан кийин А.У.Н. өзүн жогоруда аталган Анын кызганчак жубайы катары көрсөтүп, коркутуу жана шантаж жолу менен жаш жигиттерден акча талап кылган. Тактап айтканда, үстүбүздөгү жылдын 9 январында А.У.Н. ушундай эле жол менен жабырлануучу А.Н. менен жолугуп, аны сабап, Д-17 үлгүсүндөгү унаасын тартып алып, 100 000 сом акча талап кылган. Колдо болгон маалыматтарга ылайык, кармалган А.У.Н. мурда эле бир нече жолу кылмыш жаза кодексинин 104 беренеси саламаттыкка атайылап оор залал келтирүү, 168 беренеси каракчылык, 174. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу, дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. 168 беренеси каракчылык, 174 беренеси жашы жетпегенде кылмыш жасоого тартуу боюнча соттолгон. Мындан тышкары шектүү коллектордук кызмат деп аталган ишкерлерден опузалап акча талап кылган иш менен алектенген. Буга чейин Жеңго Кайман аты бар Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары укук коргоо органдарынын назарына түшкөн. Учурда жогорудагы кылмыштарга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Токмокто тургунду тапанча менен коркутуп, карактап кеткен шектүү кармалды. Чүйдүн Токмок шаарында тургунду ок атуучу тапанча менен коркутуп, карактап кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу милициянын маалыматында айтылат. Белгилегендей, окуя 11 январда болжол менен саат 19:00 болгон. 21 жаштагы жигит шаардагы автобекет жактагы жер алдындагы өтмөктөн өтүп баратканда белгисиз бирөө тапанча менен коркутуп, акчасын тартып алган. Аталган фактыга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 207 беренеси каракчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 31 жаштагы В.А. аттуу жарын кармалган. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кармалган адамдан анын тапанчасы алынып, экспертиза дайындалган. Тергөө иштери уланууда.